Кудайдын чакырыгы. 3 декабрь. Кудай ааламды жаратып жатканда адам баласын баардыгынын үстүнөн койгон. Алардын ичинде куткарылууну мураска алуучуларга андан да өзгөчө нерсени, периштелердин кызматын ыйгарды. Элестетсеңер, жазууда мындай аятты окуйбуз. Периштелердин баары куткарылууну мураска алуучуларга кызмат кылуу үчүн Теңир тарабынан жиберилген кызмат кылуучу рухтар гана эмеспи? Периштелер өз алдынча, өзү менен өзү болгон күчтөр эмес, кудайлар эмес, жана табынуу объектилер эмес. Алар кызматчылар. Алар Кудайдын эркин аткарышат, адамдарга жардам беришет, бекемдешет, коргошот, багытташат жана Кудайдын кабарын жеткиришет. Забурда мындай деп жазылган: Теңирдин периштеси Кудайдан корккондорду курчап турат, аларды куткарат. Демек Кудайга таянган, андан корккон ар бир адамга асмандан коштоп жүрүүчү жиберилет. Теңир бизди канчалаган кырсыктардан, жамандыктардан периштелер аркылуу, сыйынуулар аркылуу сактап калганын элестете да албайбыз. Кудай биздин жашообузга периштелер аркылуу да аралашат. Бирок биз периштелерге таянбашыбыз керек. Кудайга гана. Периштелер менен мамилелешүүнү издебейбиз. Кудай менен гана. Периштелерге табынбайбыз. Кудайга гана. Периштелер болгону элчилер. Жүрөгүбүз менен Кудайды издегенде периштелер өзүлөрү бизге кызмат кыла башташат. Анткени Кудай өз балдары жөнүндө дайыма кам көрөт. Ошондуктан биз эч качан жалгыз эмеспиз. Кудайдын эркин аткарган рухтар, периштелер дайыма коштоп жүрүшөт.